2-сентябрда Жогорку Кеңештин кезектеги сессиясы Кыргыз Республикасынын гимни менен расмий түрдө ачык деп жарыяланды. Төрага Дастанбек Жумабеков белгилегендей, ачылыштан соң депутаттардын иши комитеттердин жыйындарында уланмакчы. Эске салсак, 6-чыгарылыштагы азыркы парламент 27-июнда 6-сессиясын аяктап, жайкы эс алууга тараган. Жогорку Кеңештин регламентине ылайык, депутаттар 1-июлдан тартып өлкө аймактагы шайлоочулар менен жеринде иш алып барышмак. Ал эми август айында эмгек өргөзүсүнө чыгышкан. Азыркы парламент 2015-жылы күзүндө шайланган. Анда 6 фракция бар. Бул чыгарылыштагы парламенттин мөөнөтү 2020-жылы аяктайт. Кыргызстанда быйыл 1-сентябрь дем алыш күнгө туура келгендиктен, жаңы окуу жылы бүгүн 2-сентябрда башталды. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, 2019-2020 окуу жылында Кыргызстан боюнча 156 миңден ашык бала 1-класска кирет. Ал эми бүгүн 2-сентябрда өлкөдөгү бардык мектептерде билим күнүнүн башталышына байланыштуу салтанаттуу чогулуштар уюштурулуп, 3-сентябрдан тартып сабактар өтөлө баштайт. Кыргызстандын аймагында 2-3 күндөрү туруксуз аба ырайы күтүлүп, абанын температурасы кескин төмөндөйт. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаал министрлиги басма сөз кызматы билдирди. Билдирүүгө ылайык, мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөшү, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Кээ бир райондордо жаан чачын катуу жакшы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетиши күтүлөт.